Bir günü эле айылыбыз дуу дей түштү. Уктуң mu? Түндө тиги Сакейдин уюнун эки кулагын түйүнөн кесип кетиптир. Апей батам. Ким кесиптир? Билишпейт. Болду болбоду муну тетиги Нарындын түрмөсүнөн качып чыккан Зарлык деген неме жасады. Ал эмне? Кулакка талкак бекен. Ал кулаксыз тура албайт дейт. Сөйдүрөбөч. Нарындан уйдун кулагы табылбай. Ушул Сакейдикине келиптирби? Андан көрө уйду айт, уйду. Ал байкуш эмне болуптур? Ал эмне болмок эле. Кулагына чыдабай музоосун тебелип салыптыр. Эртең менен башына чоң карала жоолук салып, бадагай деп ийишиптир. Ага уйлар жолобой иттер үркүп атыптыр дейт. Андан да айылдын тапандарын кып өттү да. Бири Сакей жаңы катын алып турго десе, экинчиси антпей эле эски катын издеп келиптир деп кагынып атышат. Эл керели кечке кеп кылып, бирок акылдарына сыйдыра албай коюшту. Кечинде уйлар бададан кайтканда көчөнүн эки тарабында жарданып туруп, тим эле чет өлкөнүн делегациясындай тосуп алышты. Кимдир бирөө башын муздак сууга салып чайкап кабагын катуу түйүп туруп ойлонгон окшойт. Эртеси кулак кесер табылды. Шек шубанын баары Сакейдин күйөө баласы Төлөшкө бурулду. Ал аялы менен ажырашып бүтөйүн деп калганда колго түштү. Ал укканда эле ай асманга секирди. Ажылдап келген аялдарды каптап сала берди. Кем акыллар! Мен анын кызынан кутула албай жатып, уюнун кулагын эмне кылам я? Башка иттигим бар, бирок эримдин коюнуна тийбейм дептир го бир катын. Мен деле иттигим көп, бирок уйлардын кулагында чатагым жок. Жапжаш музоону эмне тепкилеп жатып өлтүрүп салдың, Ал сага эмне кылды? Тепкилегиде кайнатамдын музоосу. Менин катыным беле. Ай, ким билет? Сенден башка эч ким менен чатагы жок болсо, анан кимден көрмөк элек? Мени күйгүзбөгүлө. Өңүм кара өзүм акмын. Ушул жакшыбы? Уyu жоолук салынып жүрөт. Жоолук жакпай жатса, барып элечек кийгизип келгиле. Кышында түркү тумак алып бергиле. Мага эмне асыласың? Сен жамансың. Акем өлгөндө өкүрмөй келгенсиң, билесиңби? Өкүрүктөн өксүбөй калгыр. Ошондо жанагы уйдун жоолугунан да калың жоолук менен мойнумду ороп, үнүм чыкпай жүргөнүн көргөн жокмун. Уйдун жоолугуна асылба. Аны сен салган жоксуң. Үнүң ошол бойдон чыкпай калса болмок экен. Өспүр ана кунанын баары келген тура. Силер менен айтышкыча 2 метр жип алып туруп асынып алган оңой. Асынып ал. Сени качан асынат деп турабыз. Ошо, о дүйнөдөн келген үңкүр-манкирлерге окшош турбайсың. Аны күнүгө анкүр-мүңкүрлөр менен жүргөн сен билбесең, биз билбейт экенбиз. Айылдын аягы демиш болуп, ага Макыбайга бата кылбаган ушул сенден кайсыл жакшылык дейсиң? Анын арды уксам өлөйүн. Жөн эле күйгүзө бересиңер би киши. Эмне? Башкаларды коелуп, биздики кайра туруп келитмекен. Жетелеп келгиле, жетелеп. Согуш көпкө созулду. Айылдагылар бири-бирине айтып берип жүрүп, бул айтыштын сөздөрү жат болуп да калган.